Ырчы Анжелика, кызым Айыманы Сабырбек Жумабеков өзү бутунан тургузуп бастырды. Ырчы Анжелика, улуу кызы Айыманы бүгүн 9 февралда Сабырбек Жумабеков өзү бутунан тургузуп, алгачкы кадамдарды жасатканын айтты. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Айыманы Сабырбек байке өзү бутунан тургузду. Ал эми мага эми олтурганга болот. Биздин бутубузда турушубузга Кудайдын буйругу, сиздердин тилиңиздер жана Сабырбек Жумабековдун алтын колдору себеп болду, деп жазды ырчы. Эске сала кетсек, ырчы Анжелика Кайратова 23 январда кыздар менен Бишкектин Караколго бара жатканда кырсыкка кабылганы айтылган. Ырчы жана анын кичүү кызы Айлинге дароо Бишкекте операция жасалган. Ал эми улуу кызы Айыманын моюн омурткалары сынып кеткендиктен ага 5 февралда белгилүү травматолог, ортопед Сабырбек Жумабеков операция жасаган. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Анжелика акча таппаган адам кыялданганды дагы билбейт. Ырчы Анжелика аны жакындан билгендер жана аны жөнөкөй, ишенчек экенин билишерин айтат. Мени билбегендер бой көтөргөн деп, жаман ойдо жүрө беришсе, билгендер ушунча жөнөкөй, анан ишенчексиң деп ар кандай көңүл ооруткан нерселерди жасайт. А мен эмгектенгенден гана рахат алганды үйрөнүп, эч кимди укпастан иштеп келе жатам. Себеби акча таппаган адам кыялданганды дагы билбейт. Кайсы арыбызга кыйын болмок элек, дейт ал өз сөзүндө. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Вайнер Эмиль Токтошевдун жубайы. Эмиль крокодил учат десе демек учат. Бири-бирин түшүнүп, бири-бирин 2 мүнөттөн ашык таарынбаган жубайлар болот экен. Вайнер Эмиль Токтошев менен жубайы. Биз таарынышпайбыз, бири-бирибизди кызганбайбыз дешет. Биринен бири ашып тамашакөй жубайлар кызыктуу маек курушту. Кандайсыздар? Эмиль алгач жубайыңызды тааныштыра кетсеңиз. Эмиль жубайымдын аты жөнү Багдагүл Турсунбек кызы. Ал айда туулуп Ош шаарында чоңойгон. 1999 жылы азыр 6 кафе иштетип жатабыз. Жакында 7-си ачылат. Кафелерибиздин ишин жүргүзүп жаткан ушул киши. Жакшы, экөөңүздөр кайдан таанышкансыздар? Багдагүл: экөөбүз университетте окуп жүргөндө таанышканбыз. Мен 1-чи курска барганда, Эмиль 2-чи курста окучу. Ары бери өткөндө тийише берчү. Башында аябай жаман көрчүмүн. Эмиль: мырк болчу деп кой. Багдагүл: аябай шок бала экен дечүмүн. Оба, тийише берчүмүн. Багдагүл мага бир көргөндө эле жаккан. Экөөбүз башында дос болуп жүрдүк. Ошондо 3000 сом карызга сурап, анын кийин бербей койгом. Бул атамдан алдым. Кайра качан бересиң десе, 2-3 күндө берем деп бойдон уктатып кеткем. Анткен акчам жок болуп калган. Башында дос болуп жүрүп, ишеничиме кирип алганда, бербей койду. Дагы деле бере элек. Кыз жигит кезиңиздерди эстеп бериңиздерчи. Тамашоого дайыма чакырчу. Тамашоо бекер болчу да, көбүнчө жөө басчубуз. Ал да бекер да. Негизгиси келинчеги материалдык байлыкка же таанымал болгонго карап турмушка чыккан эмес. Ал кезде таанымал эмес элем го. Студенттерге таанымал болчумун да. Кандай белектерди берчү эле? Мамалак, гүл, күмүш бирликтерди берчү. Шоколад алып берчү эмес. Кыздар шоколад жакшы көрөрүн билбейт эле. Сиз белек берчү белеңиз? Белек бергенменби? Эстечи? Бербептирмин. Баш кошкондон кийин деле белектер берилип жатабы? Өткөндө туулган күнүңдө бердим го. Туулган күндө берилиши керек да. Туулган күндөрдү гана куттуктап гүл, кымбат баалуу саат, алтын белек кылат. Болду. Баш кошкон күнүңүздөр эсиңиздердеби? Биз 4 жыл кыз жигит катары сүйлөшүп жүрүп, 2013 жылы 19 октябрда баш коштук. Андан бери 7 жыл өтүптүр. Азыр 2 баланын ата-энесибиз. Азыр үйлөнүү сунушун өзгөчө киргизип калышпадыбы? Сиздерге кандай болгон? Эмиль романтик эмес. Оба, романтик эмесмин. Кээде романтикка тартуулап койгон турадыр. Бирок ашыкча романтик болуунун кажети жок деп ойлойм. Ага кетирген акчаны керектүү нерсеге жумшаш керек. 1000 роза алып беришет го. Анын эмне кереги бар? Ал акчага кызга керектүү буюм алып берип койгон оң. Бул оюңузга Багдагүл кошулабы? 12 жылдан бери Эмиль менен жүрүп көмүнүп калдым да. Анын бардык ойлоруна кошулам. Эмиль крокодил учат десе демек учат. Кээде романтик болуп коем дейт Эмиль. Эмне кылат? Балдарыма кымбат баалуу оюнчуктарды, буюмдарды алып келсе менин үчүн ошол романтика. Балдарың кубанса сен кошо кубанат экенсиң. Эмиль көп романтик эмес, бирок аябай баласак. Кандай ата-энесиздер? 6 жана 4 жаштагы 2 балабыз бар. Мен көбүнчө эркелетем. Футбол ойногула деп футболго алып барам. Экөө тең аябай шок. Уруша берип эмне кыларыбызды билбей калдык. Катты урушсак коркок болуп калат деп карманабыз. Бирок мен урушпайм. Ал ишти апасы кылат.
Багдагүл, кичине кой дебесе да болбойт, бирок көп эркелетебиз. Биз көбүнчө жумушта болгондуктан балдарыбыз кечке чейин бала бакчада, андан кийин чоң ата чоң энесинкинде же тайыне тайыныкесинде болушат. Бизди сагынып калышат. Көп тыйбаганга аракет кылабыз. Тандоо укугун берип, өздөрү каалаган кийимдерди, оюнчуктарды алып беребиз. Өз оюн эркин айтып чоңойгон балдар болсун деп көп тыйбайбыз. Эмил кандай күйөө? Майдачыл эмес, көп киришип сүйлөнө бербейт, көп учурда эч нерсе болбойт деп коет. Бири-бирибизди түшүнөбүз. Ар бир жумушту аткара албай калса да кеч келсе, мен эч нерсе дебейм. Мен кээде жумуштан кеч келип тамагым убагында бышпай калат же үйүнө жыйналбай калат. Эмил түшүнөт. Ушул эле суроо Эмилге болсун. Багдагүл сонун жубай. Түндө кеч келсем да уктабай күтүп олтурат. Балдарды жакшы карайт, тамакты жакшы жасайт, ишке тың. 2-3 эркек киши араң кылган чоң иштерди бүтүрүп жүрөт. Эмил үйдөгү жумуштарды жасайбы? Мисалы мык кага алабы? Мурда андай жумуштарды кылчу эмес эле. Кафе иштетип баштагандан бери андай жумуштар да колунан келип калды. Ар нерсе бузула берет. Ондоого туура келип үйрөндү. Казан аяк кээде кагышат да. Мурда үйдө көп деле чогуу болбой урушчу эмеспиз. 2 жылдан бери жумушубуз да, кызматкерлерибиз да көбөйдү. Жумуштун айынан кээде пикир келишпестиктер болот. Мен унчукпай жеңем. Жиниңер келгенде эмне кыласыңар? Эмил эшиктерди каттуу жаап чыгып кетип, 2 мүнөттөн кийин эч нерсе болбогондой кайра келе берет. Мунун жини келип жатса, көңүл бурбай телефон чукулап отуруп алам. Ашканага кирип алып сүйлөнө берет. Бир маалда өзү токтойт. Кызганыч болуп турабы? Кызганыч. Эмне ал? Чындыгында бири-бирибизди түшүнөбүз. Келинчегим кайда жүрөт билем да, жумушта жүрөт да, башка кайда жүрмөгеле. Мен дагы кызганбайм. Ушунчалык ишенич бар окшойт. Кээде кызгандарайын деп бир нерселерди айтат. Мен койчу, сен менден башка эч ким карабайт деп тамашалайм. Багдагүлдө элди күлдүрө алган өнөр бар окшойт. Чогуу вайн тартууну ойлогон эмес белеңер? Мен Эмилге караганда көп иштейм. Инстаграмга видео тартууга убактым болбойт. Бирөөбүз эле артист болсок жетет. Аялдары менен тарткан мага жакпайт. Келинчегиме да жакпайт. Бошобойт десең, бошобойт. Вайн эле эмес, тойлорго чогуу барбайбыз. Келинчегим да каалабайт. Мага да жакпайт. Себеби ал жака досторумдун аялдары да барат. Сүйлөшүп олтуруп, мага жолдошум баланы чалып берди дейт. Же кандайдыр бушактар айтылат. Ошондон уруш чыгышы мүмкүн. Үйдөн жумуштан бошоп эки жака чыга албайм. Тойго барып 6-7 саат убакытты кетиргенге караганда иштеп алган жакшы да. Иш болуп жатканда иштеш керек. Жолдошуңуз дөпөраз деп таанылып калбадыбы? Муну кандай кабыл алдыңыз эле? Биз ал атка көнүп калдык. Тасманы көргөм. Эмил жеткире аткарган. Ошондуктан бул образ аны менен калып калды. Балдарым да дөпөраздын баласы дешет. Алар капа болушпайт. Тескерисинче, мен бала бакчадан дөпөраздын баласы деди деп сүйүнүп айтып келишет. Бактыңыздар түгөнбөсүн. Маалымат булагы Суперчекит KG. Турчу Анжелика, жаңы төрөлгөн баладай башым айланып, араң кадамдарды жасадым. Сайттарда ар кандай маалыматтар жүрөт. Так маалымат. Буйруса мага, Айлинге жана айымга операцияны Кудайдын жардамы менен элибиздин сыймыгы, травматология жана ортопедиялык илим изилдөө борборунун директору, профессор академик ортопед Сабырбек Жумабеков өзү жасады. Жалпы реанимация бөлүмүндөгү докторлорго, борбордун жана жамааттын ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биринчи жолу бутума тургузушуп, балдак менен бастырышты. Жаңы төрөлгөн баладай башым айланып, араң кадамдарды жасадым. Кечке маал мынтип сүрөткө түшүп, сиздерге салам жолдогонго жарадым. Кыздарым тууралуу маалыматты кийинчерээк жазайын. Буйруса чоң кыйынчылыктар артта калды. Меди клиникасында Айыма менен Элиманы өз кыздарындай карап, Айыманы операцияга даярдап берген барлык жамаатка рахмат. Элиманын омурткаларында жаракалар бар. Айлиндин 2 буту тең операция болгондуктан 2 ай турганга болбойт. Бирок үй шартында дарыланууга чыгышты. Айымканын буйруса буттарында колдорунда жылыш башталды. Мойнундагы 5-чи омурткасын калыбына келтирүүгө бардык күчүн жумшаган Сабырбек Жумабековго рахмат. Азыр Айыманын жанында жашы тилектерди, жаңылыктарды айтып, көңүлүн көтөрүү менен алекпиз. Бардык нерсе өз убагы, сааты менен жасалды. Бир жумадан соң гана ооруканадан чыгабыз. Келечекте ичимде ооруканаларга жакшы пландарым бар, деди Анжелика. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.